Жан дүйнөң менен жаша. Дененин кызыкчылыгы менен эмес, жан дүйнө кызыкчылыгы сактоочу, өстүрүүчү, бактылуу кылуучу. Кереги жок таштанды ойлордон арыл, жүк кылбай, жүгүн артпай. Сен адамзаттын бир клеткасы болсоң, анда адам жөнүндө жаман ойлоого акың жок. Себеби адам жөнүндө жаман ойлоо өз бүтүндүгүңө кол салуу болот. Жаны бар этин жебе. Ал сени өстүрбөйт. Ал сени айбанчылык энергиясына жетелейт. Бул жаңы жашоонун талабы. Материалдык дүйнөгө чөгүп кетсең, андан руханий дүйнөгө кире албайсың. Ал эми руханий дүйнөгө кире албасаң, анда өсүүдө боло албайсың. Таарынтып алуу оңой, бир көз ирмем. Ал эми ошол таарыныштан калган такты кетирүү кыйын, бир топ жылдарды талап кылат. Максатына жетпеген адам болбойт. Максатына жетүүнүн жолун билбеген адам болот. Жөн эле жан жаралып калбайт. Анын жерде кызматы бар. Андыктан жандын кызматын аткарууга мүмкүнчүлүк бер. Жаңы келиш үчүн, жаңы курулуш үчүн эски нерсе ураш керек. Учурда дал ушундай болууда. Эски жашоо жаңы жашоого орун бошотууда. Каалаган максатыңа жетем десең, өзүңдү бактылуу сез. Учурда максаттар ишке ашат. Эгер ал максат ички дүйнөңөн болсо. Жашообуздагы жаңылыштык келечекти ойлоп, учур менен жашабай калганыбызда. Сени баары жаман көрсө да, алар мени жакшы көрүшөт деген сезимде жаша. Картаюуну токтот. Өлүмдү жой. Бул сенин колуңан келет. Караңгылык жутат, жарык куткарат. Дал ушундай мезгилде турабыз. Жашоосун адам өзгөртө алат. Ал үчүн көмүскө акылды пайдалан. Кайра жаралуу өлүп тирилүү эмес, өлбөй туруп кайра жаралуу. Сенин өз колуңда. Кааласаң эч ооруба, кааласаң бактылуу бол. Баары сенин колуңда, ал бирөөнүн колунда эмес. Адам генофонд жана энергогенофонддон турат. Экөөсүн бириктирип кармаган адам кубатка ээ болуп жүргөн адам. Картаям, өлөм. Бул программа. Адамдар өздөрү программа кылып түзүп алып, аң сезимдерине салып алган. Мындан чыккан адам, ал түбөлүккө өзүн жашарта алат. Жаңы жашоо келгендиктен эскинин баары кыйроодо. Жаңы жашоо бул жаңы аң сезим. Ал эми жаңы аң сезим бул кайра жаралуу же кайра төрөлүү. Учурдун илимин Манас ата аркылуу берилип жатканынын себеби кыргыздардын Манас атага ишенимдери терең. Жана Манас ата кыргыздардын канында, гениндे бар.